билейтин. Assalamu alaikum. Barınızdan daytana den soğuk versin. İyi gününüzlerge ынтымақ, бүгінгі маңайыңыздар құт болсын. Қош келіпсіздер, дәрежелі рахмат сіздерге. Шетел концертке келіп тұрсаңыздар, маңайыңыздар жарық болады. Бірақ ilgari той берген болсақ дағы, баланча той беріп аттыр десе сүйініп, ой, той беріп аттыр деп, bir-birine sen kaçan toy veresin, balanı kaçan üylentösün, sen kaçan üyüley veresin деп düşünüp bir yürüyüşten atalarımız olmayısın toy vermesin деп тұршады. Себебі тойға шақырғанда, ошол учурда той берген киши барлық нерсени өзү даярдап, келген кишиден кошумча күтпөй, болгонун жайнатып берип, алардан бата сурап, андан кийин алар да кубанып келишип, эч нерсени ойлонбой келип, тойго келип ырдап, бийлеп кетишет. Азыр тойго барып атасыздарбы? Азыр тойға барған, тойды пригласный қағаз келгені, жаңағы соғыш уақытында қара қағаз келгенде чөчіғандай да чөчік башыды. Жүректер зырп беттереді. Жаңа светтің ақшасын ұқсашты болып барады. Газ өте бір дейледі. Пригласный тек жақтан көргенділе, мұндай қысықтай бол өлі. Қарамай тұрбай алынасы оты. Кимген деп мұндай. Дағы кимесі деп мұндай, жаман көріп мұндай. Сөйлегенде азыр қиын болған ал аға чейін 3 тойға барған, досы баласын үйлендірген, дайыр досы қызын ұзатқан, 2 күнде енді бір ай аштасын 60 жылдық болып, ошоның бары жүрек зырп деп алғанда. Ошон үчүн тойға баратқанда, азыр тойға барғанда байқасаңыздар, көпчүлүгү мындай настроениеси жолуп отурушат. Антракка чейин мындай өздөрүнө келе албай, антрактайын анан кийин болоору болду дегендей болот. İçine biraz endi ошончо келгенде эми бир ичип жеп майрандап кетели деп анан өзүнө келишет да. Тойго келатканда азыр байкап көрсөңүздөр, эшиктен кирген ама тойго эртең эле тойго барасыздар. Тойго киргенде көпчүлүгү байкасаңыздар бир 70% эркек настроениеси жок дешет. Үңүрөйүп кирет тойго. Себеби деген аялын бүтүп атып, алып прическасын жасап чыккыча, үйдөн чыккыча, аны менен урушуп атып, ошол настрой менен келет да. Сондай үңүрөйүп отурат, аял жадыраңдап шайыр шапкан болуп келет. Антрактайын ичине эркек жазыла баштайт, анан тойдун аягында кайра алмашат. Аял настроениеси жок боло баштайт, эркек адыраңдап калган болот да, шайыр шапкан болот. Ушундай болуп калат да. Той болуп турсун, бирок тойго келгенден кийин бир негизи ошо эмне себептен тойго барып шашчыбыз десек, жанагындай болуп тойға чакырганда бата сурайлы деп чакырчу экен. Азыр болсо тыйын жыйнап алалы деген тойдун максаты ичине өзгөрүп кетти. Батанын ордуна. Илгери той бергенде адамдар шайыр шапкан болчу, мен билем бала кезинде. Эмнеге десе, ошонусу дагы бар экен да, жанагындай. Ар ким милдеттүү эмес экен, бир нерсе алып барганда. Тескерисинче ошо тойго барып, ырдап, бийлеп келели дейт элек. Азыр болсо ресторан тандап, анан кийин анын менюсун тандап, ичинде жасалгаларын тандап, илгери андай эмес болчу. Ар бир үйдө бирден агорот бар. Анын жасалгасын деле кереги жок. Агоротту тегеретте килем менен илесин. Ар бир жеңе өзүнүн килеминин тушуна отурат. Ошо булганып калбасын, же жерге түшүп калбасын деп өзүнүн килемин карап, улам бирдеке жабышып калса, чөп жабышып калса алып коюп мындай. Ортого мектеп столун сурап келесиң да, ушундай пү формасында кылып туруп анан той кыласың. Ошо кезде дасторкондун үстү азыркыдагынын бир 20-30% болчу. Ошондо деле элдер жыргап отурчу экен. Ошондо дасторкондун үстүн карап көрсөң, бир анда-санда жерде бир алмалар турган болот. Эки салат, сабиз салат менен капуста салат. Аны да 2 күн мурда туурап койгон, жетишпей калбай элдеп. Бир үшүп калгандай, үшүп калганда, жебейсиң деле мындай подозрительный болуп турат да, өңүчү мындай. Алманы алып кетиш керек да, анда-санда ортого алма коюп коюп ошону эптеп, баласың да ошону бир деп алманы алыш керек да. Чоңурактар алаксып каттырып калса, шарт бирөөнү алып туруп жүгүрөсүң го. Жүгүрүп баратып, бир тиштегенче жетишпей каласың. Кийинки досуң желкеге койгондо алма оозуңан чыгып кетет деди. Тигиниси жүгүрүп барып ийилип кетет да, ошо улакчылар да, ошолор кийинкилер ошо. Барып туруп анысы тиштеп барып ошо жүгүрүп жүрүп бир алманы түгөтүп коет элек, айланып келгенче мына. Агороттун аягына чейин. Балалык кесибиз. Андан кийин кайра келебиз дасторконго. Кайрада бирдеке алыш керек. Ошондо кызыл, жашыл, көк болгон юпилер. Рахмат.
Мындай коюп тура берейин, таарынбайсыздар, жерге коюп койду деп жеңелерим сүйлөнүп ийбеңиздер. Кайта алып кетем. Биздин учурда ар кандай азыркыдай кола, андай жок болчу да, юпинин түрү бар болчу. Юпини ичип алсак болот деп турушат. Юпилерди карап турасың. Дасторкондун үстү бир өзгөчө жасалат эле. Анан кээ бир жерлерде мындай эсимде мен хороз турат эле. Аны жебейсиң. Ал мындай кара ундан да жасап койгон, анан катып турат да. Заслуженный хороз деп койсо болот. Себеби ал бул тойго чейин 2 тойго барып келген. Ошон үчүн заслуженный да. Кара ундан жасап анан бекем катып калган. Ошон үчүн бирөө той бере турган болсо, бирөөнүн үйүнө жүгүрүп киресиң дагы, бар, той берген аттыр, дасторконго бирдеке берсин деп атат. Алып кел десе, жүгүрүп барасың да, бизге той берген тап, бирдеке берет экенсиң десең, серванттын үстүндө баягы мурдагы тойдон келген хороз турат. Ал кичине чаң басып калган, алат да жеңең деп үйлөп туруп колуңа карматып коет. Алып келип дасторконго коюп коесуң. Дасторкондун үстү бирок жупуну болсо дагы четинде отурган адамдардын баары шайыр шатман, шаракташып, каткырып, күлүшүп, эле азыр жайнаган түрлүү тамактар турат. Ошондон кемчилик издеп отурушат. Кичине кемчилик таап алса, соткага тартат, ширк тартып. Келбей алган подружкасына WhatsApp'тан ыргытып. Сен рас эле келбей калыпсың, дасторкону мындай экен дешип. Кемчилик эле издеп турушат. Илгери бирөөнүн үйүнөн нан сурасаң, өзүңүн үйүндө жок болуп калса, абаң айтат эле, бар кошунакынан нан алып кел деп. Жүгүрүп барасың, кошунакынан нан сурасаң, ал сага нан берет. Эртеси күнү апаң нан жасагандан айтат. Кошунакынан канча нан алдыңар деле? 1 десе, 2-ни алып барып бер деп туруп, за спасибо да бирди кошуп берет эле. Мындай жок экен, мындай экен деп эч ким күлбөйт эле да. Азыр баары жетишип турат, бирок бирөөнүкүнөн нан жок болуп калып, кошунакынан сурасаң, берет, бирок берсе дагы сразу нан берет да, сен кеткенден сразу подружкасына чалат. Тиги эме жипара келип нан сурап кетти десе, наркысы таң калыптым эле. Силердикинен нан сураппы десе, эмне ишенбей атасың, мына азыр деп тиги көчөдө кетип аткан жипараны сүрөткө тартып алат. Тиги WhatsApp кыргыт ийет. Жипара мынтип нан көтөрүп барат. Эртеси анысы YouTube'га чыгып кетет. Instagram'га. Бири-бирибиздин үстүбүздөн күлүп эле, ой мындай болуп калды, тигиндей болуп калыптыр деп эле, кемчиликти издеп эле. Шайыр шатман жашайт эле ошол кездеги. Мен ошол кезди сагынам да, мен бала кезим. Эмнеге десе, адамдардын пейили башка болгон экен. Көчөдө жүргөндө дагы билишет, мына аксакалдар, аталар, сапаларыбыз отурат залда. Көчөдө жүргөндө деле эмнегедир ошондой жүрчү эмес беле, 60 сом айлык алса деле, 100 сом айлык алса деле баарына жетет. Ошо менен деле кудатосот, ошо менен деле келин алат, бири-бирине жетишпей калса бирдекени бере коюшат, шаракташып, шайыр шатман. Автобустун ичине түшкөн болсоң, өзүнчө эле азыркы тойдогудай болуп, мындай шаракташып жүрүшөт эле. Бияк буручту карасаң, бир экзамен бергендерин айтып, балдар сүйлөшүп атат. Бияктагылар ошол автобустун ичи менен болуп кыйкырып эле, кече тойдон деп эле той жөнүндө сүйлөшүп аткан болот биякта. Бирөө жерге түшкүсү келсе, мындай келип туруп эле, турчай кала биякка түшүп кетейин десе деле, ага деле көңүл бурбайт. Чөөрүңүз деп коюп эле, анан эмне болду деп эле сүйлөшүп турчу элек го. Азыр автобуска түшсөң, жым-жырт. Эч ким менен эч ким сүйлөшпөй, өңүрөйүп кетип атышат. Ушундай карма болуп, кабагы түйүлгөн, ушул жерде жанагы газ, свет, бүт, кредит ушул жерге топтолуп калган. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, жини келип кетип атат. Илгеркидей далысынан таптап, түшпөйсүңбү сен? Түшпөйм. Эмнеге түшөм? Түшпөйм. Эми анда эле туура түшүнсө болот, себеби ал азыр эле автобустан түшсө эле проблема башталган тат да. Светтин акчасын төлөш керек болот, кварт болот. Ошон үчүн ошол автобус токтош керек болот атакачы колдон келсе. Ушул бойдон токтобой кетип калса да, ошо проблема кошо кетип калат анда. Өзүбүздүн пейлибизден болсо керек. Ошол жок учурда деле баары шайыр шатман тойго келип, батасын беришип, мына ошолор эмгиче кол кармашып бактылуу жашап жүрөт. Азыркы учурда ким кайсы ресторанда курутой кылып той берген бактылуу эмес, эмгиче кол кармашып жашап жүргөн болсо, ошол бактылуу. Мына ошол кездин учуру ошондой болгон экен да. Себеби үйлөнгөндө, турмушка чыкканда ошолор ошол кездеги аталарыбыз чын жүрөгүнөн келген коноктор чын жүрөгүнөн бата берген экен. Кеп ошондо экен да. Ошол кезде мисалы азыркы жаштар отура турган болсо, жаштардын аркасын ушундай кылып отурган жерин сонун кылып жасайбыз, аркасына телевизор коюп койгонбуз, түрлүү жазуулар жазылат. Ал кезде болсо жөн эле килемди коюп туруп эле анан пахта менен аттарын жазып коет коечу.
Ашыр менен Айзада деп туруп пакта менен жазып коет эле. Тойдун ортосунда шамал болуп кетсе, Ашырдын аасын учуруп кетет эле, дагы Айзаданын айын учуруп кетет эле. Шыр менен ат үйлөнүп калат эле мындай. Жазуусу калып калат эле. Азыр болсо келинди эшиктен алып кирип келатканда, кийинки учурларда мен тойлордо да айтып жүрөм, ошо сахнада да айтып коеюн деп атам телевизор аркылуу. Эмнегедир ушул жаштарды бийиктетип эле баратабыз. Бийик жерге жаштарды отургузабыз. Анан жаштарга жакын болсун деп, жаштардын досторун да ошонун жанына отургуза турган болуп алыппыз. Аксакалдардын битип ылдый көздөй чыгып кетет, эшик көздөй эле жакындап баратат. Келинди тосуп алгандачы, ой, тим эле окмуш. Ресторанын ичине чейин лимузин менен алып кирип, кары жаштын баарын ордунан тургузуп коюп, шарактап кол чаап, бийчилер тизилген, салюттарды атып, келинди ушундай, келе элек жаткан келинди ушундай тосуп алып барып, бийик жерге отургузуп коебуз. Жаңы эле келген келин бийик жерге отуруп калса, кийин ошого көнүп калат экен да. Кийин да үйдө төргө отургусу келе берет экен да. Өзү келип келбей жатып бийик жерде отуруп, үстүдөн карап мындай кимиси канчап келет, потом сүйлөшөбүз деген болуп элечи. Алыстан. Айылгери мына жеңелерим отурат. Аксакалдар төргө отургузуп коет дагы, өзү эшиктен кирер менен шип отура калып чай бере коет. Ошон тарбия ошондой болгон да. Мына биздин үйлөнгөн учурубуз ошончолук кыйынчылык болсо дагы жок менен барда ошого кайыл болуп үйлөнгөн экенбиз. Үйлөнгөндөн кийин ошол ыйык экенин билип туруп, мындай ынтымактуу жашаганбыз да, ажырашпай. Азыр эптеп тапканың алып барып, тойго алып барып бересиң, кийин карасаң жарым жылдан кийин ажырашып кеткен болот да, настроениең түшөт. Ал досуң кайра тойго чакырат. Эми бала жаңылып калыптыр, эми кайра үйлөндүрүп атам дегендечи. Кайра жөнөйсүң антип алып. Достун көңүлү деп анан айыл болуп, бата алып барбай эле жинен келип, ар бир үйдөгүсү баягы карыз алып, бирөөлөрдөн акча алып, бата меселе ага жаман нерселерди алып барып берип аткан сыңарындай сезилет да. Ал мындай бир ысырапкерчилик, жоктук менен баардык нерсени даяр кылып койсоң, ошого дагы жаштар эмне болуп атат? Көтөрө албай кетип атат да. Ошону менен ажырашып кетет, чуручуу болот. Ошон үчүн мындай кылмайлыбы азыр ошондой той болуп аткан болсо? Мисалы, магазинден деле барып бир нерсе сатып алсак, телевизор сатып алсак деле гарантиясы болот, мисалы 5 жыл деп турабы? Холодильник деле бир 3 жыл деген гарантиясы болот. Ошончо шаан шөкөт менен үйлөндүрүп аткандан кийин келинге деле гарантия берсе болбойбу? Кадимкидей эле эки тараптын ата-энеси нотариуска барып, кол коюшуп, пункттардын ичине киргизип, эгерде мындай чай бербесе мынча, дегендей кылса мындай болот. Кийин эгерде ажырашкан болсо, тойдун чыгымын ошо төлөйт деген сыяктуу бир обязательство жазып койсокпу дейм да, мындай гарантиясы менен. Ошондо уруш талаш дагы болбойбу дейм да. Анда келинге деле урушу бара болуп отурбайсың, неге чай бердиң дебейсиң. Келин чай бербей койдубу? Телефон чалып эле центрга кайненеге чаласың. Келин мындай болуп атат дейсиң. Сразу такси менен келет, эшиктен кирет, каякта? Тигил үйдө турат. Азыр деп кирет дагы, кызы менен сүйлөшүп чыгат дагы. Болду, 3 жылга чейин гарантия деп коюп кетип калат. Кайра чыгып чай бере берет. Азыр апалар чай içe албай эле кыйналып калды го. Келиндин колуна. Жан келген, менин бир аяшым бар. Келин келгенде бир нерседен жаңылып калыпмын дейт. Не болду десем, келгенде эле кубанып, сүйүнүп, келинди эшитип кирип, кухняга киргизип, баягы энелик милдетин кылып келинине тапшырыптыр да. Келиним, мына кухня сеники. Мына ушул жерден тамак жасайсың, ушул жерди жыйнайсың, ушул жерде сенин аялдык милдетиң мына ушул жерде. Деп койгон экен. Ошол бойдон келини мына 2 жыл болуптур, только кухняны гана жыйнайт экен да. Төркүйдү деле көрсөтүп койсоң болмок экен дейт. Азыркыларга түшүнүк болбойт. Бир нерсени укса ошону гана кылат экен да, болду башкасын кылбайт экен да. Шарт бирдеке болуп келсе ажырашып кеттип элечи. Мына биз жоктон бар болуп үйлөндүк деп атпайбызбы? Бардык нерсени даярдап берип койгон үчүн кадырын билбей атат да. Тойда 500-300 киши келет дагы, кайын журту сөзсүз азыр эмне деп айтат? Бизден спальный гарнитур деп берет, анысы. Анан достору чыгат, туугандары чыгат, бирөөсү телевизор берет, бирөөсү холодильник берет. Кече бир жерде той өткөрдүк. Машинесин подарка кылды, квартирасын подарка кылды. Даяр. Үйлөнгүм келип кетти мен ошо тойдочу. Мен өзүм ичимен ойлодум, эрте шашып төрөлүп алган окшойм деп.
ушул учурда үйлөнгөндө кыйналбай үйүм деле даяр болмок экен, холодильникти деле кыйналмаган эмес экенмин. Менин улуу байкем азыр үйүнө барып калсаң аксакал ушул жеңем экөө жанагы бир кыш келет, суук болуп калдыбы азыр. Жана кичинекей немеден тип жылынып отурушат, козел деп коебуз го. Ошо козелго жылынып отурушат. Андан жылуулук деле чыкпайт. Эмнеге ошого жылынып отурат десем, көрсө ошо экөө үйлөнгөндө сатып алган экен да ошонучу. Экөө айлыгына сатып алган. Экөө биригип жүрүп кубанып, кел ушуну сатып алайлычы, ушуга жылынып отурабыз деп. Көрсө жылынып отурганда экөө ошонун балалыгын, экөөнүн сүйүүсүн, экөөнүн ошо кезде ынтымагы менен аркылуу жылуулук чыгып атыптыр да андан көрсөчү. Ошон үчүн жоктон бар кылып бар нерсе көнгөн да. Азыр бар нерсени даярдап койгонбуз. Азыркылар уруша кетсе эле сразу каадалануу процесси көп да буларда бар нерсе. Жигит азыр жини келсе эле ачуусу келип туруп эле компьютерди ыргыта тээп эле, телевизорду аңтара тээп эле ушинтип баштайт да. Мен бу жерде жаштар отурса керек айтып коеюн. Биз деле урушабыз мына биз теңдүүлөр. Бирок биз теңдүүлөр башкача урушат да. Алар деле ачуусу келсе байчесин карап, "Озуйын" деп жини келип холодильник тебейин деп барат, эстеп калат да канча сом калган. Шарт бияка кайрылат. Диван тебейин десе кредиттен кутула элек. Ошон үчүн эмне кыларын билбей, биякты бир карап, биякты бир карап, биякты бир карап, айла жок ушинтип бийлеп жашап атабыз. Ынтымак болсун. Бар нерсенин бардында жогундагы билген, сезген, кадырын билген. Рахмат. Мен карындаштарым чыкты, ал жакта конфеттер бар экен, жетимдер талап кетпегиле. Себеби аялым алып барышым керек экен. Мен тамада болуп жүрбөйм, элди үйлөндүрөм деп жүрүп, өзүм ажырашып кетмей болдум. Тойго барсаң кызык го өзү. Тойго барганда мындай возрастной дагы болот экен да, курака жараша дагы мамилелер болот экен. Мындай бир башында тиги жеңелерибизди бийлете албай, эме уялышып, тартынышып жигиттер жүргүлө деп бийлетип аткан болушат экен. Кийин бир 40-тан ашып алганда кайра жеңелерим, күйөөлөрүм турбайсың мен бийлеп коелу деп кайра бийлете албай аткан учурлар болот экен. Ага чейин бир 30 жашка чейин болсо, келинчеги бийлеп атса акыры мынтип карашып, көз мынтип карашып, көңүл буруп ушинтип калышкан болот го. 50ден өтүп калгандан кийин, мен 50ден өтүп калдым. Өзү 50 жаш мына переходный возраст сыяктуу экен да. Башкаларга көңүл буруп, эки жакты карап эле. Тойго келгенде каалоо тилең айтышат го, мына апалар отурушат. Тойго келгенде каалоо тилек айтканда ар ким өзүнүн баягы жашоодо эмнени көрсө ошону айтат да, акыл катары айтып атпайбы? 2 жаш чыкса, мисалы, ошол достору чыгып калса, булар сөзсүз орусча сүйлөшөт го, булар чыгып барышып, там "Улан, Айка, поздравляем!" десе, подружкалар чыгып алып, "Айка, мы с тобой" деп коет. Кайыкта с тобой, ал кетип атат ал. Подружкалар чыкса эле мынтип сүйлөй беришет го. Мен ушул 2 күнөөкөргө айтайын дедим эле, десе эле мен ичимен ойлонуп берем да, бул жигит күнөөкөр болуп, муну албай коюп, тигини алып алган окшойт. Эмнеге күнөөкөр болсун? Ушул тойдун жакшылыктын себепкери болуп атпайбы экөө. Ана могу мисалы 30 жаштан 40 жашка чейинки жигиттер чыкса, аларга тос берип калсаң, микрофонду алат дагы жигитти карап, "Улан, чыда" деп баштайт экен да. Сен уже аякта жүрөсүң, эмне кеч келдиң деген сөздөр башталса керек да. Ошон үчүн чыдасаң жакшы болот. Урушпай жашагыла. Бирөөң урушуп атсаң, бирөөң унчукпай тур деп калат. Аяктан урушуп атсаң, бирөөң унчукпай турсун эми. Ал деле толук жашоону көрө элек окшойт го. Ал эми 30 жаштан 40 жашка чейинки жигиттер аялдар менен чыгып калса, микрофонду жигит алат дагы, адагы баягы көргөнүн айтат да, чыгып акыл айтып атат. Айнайын келиним, Айка,
Ulan geç gelebi, erте gelebi, шығылып geç келдің, ерте келбедің дебей жашасаң эле үйден ынтымак болот. Ал өзүн айтып атат. Өзү ошондой возрастка келип калган да. Ошентип эле бири-бириңерди менен уруш азыраак болсо жакшы болот да. Ал өзүнүн жашоосун айтып коет. А 40 жаштан 50 жашка чейинки жеңелерибиз чыкса, булар уже келин алып калгандар да. Келин алып калгандар. Анда микрофон берсең байкелер сүйлөбөйт. Микрофон берсең да аялын көрсөтүп коет. Бияк деп коет. Уже бийлик бияк өтүп кеткен да. Ал кезде жеңелер ушул 50-ге чыгып алган жеңелер сүйлөгөндө алар үйдөн даярданып келген да ушундай. Атайын сүйлөйм деп. Аларга бербесең чыгат кадимгидейчи. Ошон үчүн ага микрофонду берсең, келини карап айтат. Ал тиги жан келинге деле айтпайт. Ал ошо тойго өзүнүн эшитип келген келини бар. Ошондон өч алыш үчүн тияк айтат да мындай. Ба керегени сага айтам, келиним сен ук деген дейли да. Ай келин, эки жакты бирдей кара. Кайненеңе чай бер. Ысык чай берип тургун. Кээ бир келиндер бар. Деп келинин карап коет. Иши кылып чай бер деп эле сөз түгөнүп калат өзү. Келинди көргөндө уже настроение түшүп калган болот нар жакта. Ал эми мына 60-тан ашып калган аталарыбыз, апаларыбыз чыгат го. Сонун да. Бу кишилердин сүйлөгөнү сон. Микрофонду бересиң, аталарыбыз чыгат мындай.